Ош базарындагы номер 19 ветеринардык жана фитосанитардык лабораторияда жумуш түнкүсүн башталат. 2 жыл мурда лаборатория толугу менен оңдолуп чыккан. Аймактардан союлуп келинген малдын эти санитардык текшерүүгө алынат. Сатуучуга багытталган эт 2 жолку текшерүүдөн өткөрүлөт. Эт сойлардын алдында дагы атайын айылдарда, жерлерде мал союлуучу жайлар ачылган. Ошол жерде мал союлуучу жайда союлат дагы, ошол жерден да биздин ветеринардык кызматкерлер ошол жерден алгачкы текшерүүдөн өткөргөндөн кийин гана биздин лабораторияга мондай ветеринардык форма 2А деген жолдомо кагаз менен келет бизге. Кокус жугуштуу ооруларга шек жаралса, продукт республикалык лабораториянын текшерүүсүнө жөнөтүлөт. Өзгөчө экспортко багытталган этке болгон талап чоң. Өлкөдө ветеринардык жана фитосанитардык кызматтын сапатынын жакшырышынан улам. Соңку 9 айда экспорттолгон бир дагы азык кайтарылган жок. Акыркы жылы 2 жолу чакырдык. Эл аралык эпизоотиялык бюро деп коет, ошонун эксперттерин 2 жолу чакырдык. Бизди ветеринардык системаны 46 позиция боюнча комплекстүү текшерип чыкты дагы. Акыркы 2 жылда 70% өсүш берди деп бизге атайын чоң баа берди. 46 түрү боюнча ветеринариянын ичинде тармактарын изилдеди. Тетиги билим алуудан баштап, университеттин билим алуу, ветеринардык билим кандай бериш керек, ошондон баштап надзор, жанагы оорулар, анан биздин өкмөткө чоң ыраазыбыз, мына биздин урматтуу президентибиз ошол өкмөт башы убагында баштап азыркы премьер-министрибиз, азыркы өкмөт мүчөлөрү, мына вице-премьерлер биз эмне сурасак баарын берип атат да, мына акча каражаты өзгөчө каржыланышы. Бүгүнкү күндө Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин товарын экспорттогон ишканалардын тизмеси бар. Ага 78 кыргызстандык ишкана кирет. Кыргызстанда өндүрүлгөн этти Россияга экспорттоо боюнча уруксат быйыл берилген жатат. Ага чейин эт өндүрүүчүлөр жакынкы чыгыш өлкөлөрүн багындырууда. Азыркы убакта биз бир базардын ичинде 2 же 3 жолу отправка 1 тонна, 1,5 тоннадан Эмиратка койдун этин жөнөтүп атабыз. Иранга поставка кылганбыз былтыр, бирок быйылкы эмеде токтоп турат. Азыркы эмеде Россияга поставкага даяр болуп атат. Переговорлор жүрүп атат. Кытайдан аудит келип, текшерип, предприятияны жактырып, сертификациядан өттүк. Эми азыр таможенный код алыш керек экен Кытайдан, чтобы отправка кылыш үчүн. Ошону күтүп атабыз. 1-2 күндүн ичинде Кудай буйруса келип калса, биз ошол менен Кытайга да экспорт этти поставка кылсак болот. Жерлерде ветеринардык кызматтын ишин жакшыртууга чоң басым жасалат. Адистердин жигердүү эмгегинен улам малга дары-дармек убагында берилип, соңку 2 жылда жугуштуу мал ылаңы каттала элек. Көп жылдар бою жабык болгонбуз. Биз эпизоотиялык абал, жанагы транс чек аралык оорулар деп коет. Ушул дүйнөлүк соодага тоскоол боло турган оорулар бар. Ошол оорулардын баары жоголуп азайгандыгы, ушул катталган жок дегенди түшүндүрөт да. Мисалы көп оорулар бар да. Ошол негизинде мына 2007 жылдагы бизге киргизилген тоскоолдукту жаап салган бизде Россия, мисалы ачты эт боюнча. Эт продукциясы 1000 тоннага жакын көп чыкты да. Бул эми Кыргызстан үчүн чоң эле көрсөткүч. Жерлердеги малды жугуштуу оорулардан алдын алуу максатында бюджеттен 160 миллион сом бөлүнгөн. Бул 2015 жылга салыштырмалуу 2,5 эсеге көп. Жакын арада эт экспорттоодо көлөм маселеси туулушу мүмкүн. Эгер Россия менен Кытайга жол ачыла турган болсо, эттин көлөмүн көбөйтүү зарылчылыгы жаралат. Асель Акматалиева, Дастан Касканов, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.